Тез көрүнүп жатат, Экинчисини. Атомдун электрондорунун жайгашуусу боюнча түзүлгөн схема аркылуу элементти аныктаңыз дейт. 2, 8, 4. Кайсы элементтики болот? Кремний. Кремний. Сонун туура. Бысы. Ооба. 12 болот экен, Жок, 12 деймин го. 14. Ооба. Үчүнчү электрондук катмарда жайгаша турган электрондордун максималдуу саны 18. Канча? 18, туура. 18. Ооба. 4-сү S орбиталда максималдуу канча электрон жайгаша алат? 2. Туура. 5-чи атомдору берилген формулага ылайык келген элемент Алюминий. кайсы? Алюминий. Алюминий дейт. Алюминийдики 4, 10, 13. 13 бекен катар номери? Ооба. Жакшы. Андан кийинкиси магний атомунда орун алган нейтрондун саны. Нейтрон кантип табат элек? 12. 12. Таштырмалуу атомдук массасынын катар санын кемитүү. Туура. Эң сонун. 7-чини окуйбуз, металдык касиеттери көбөйүү иретинде жазылган элементтин катарын аныктаңыз дейт. Көбөйүп атат кана. Бысы. Честь, калий, натрий, литий. Металдык касиет күчөп атат, Туура. Андан кийинкиси токтоо кычкылдануу даражасына ээ болгон элементти атаңыз дейт. Суутек. Натрийчи бул жерде. Натрий мисалы үчүн да өзгөрүп азыр мен көргөнсөйүн. Мен ушул боюнча Instagram баракчага эме да чыгарган болчумун, билесиңерби? Натрийдин өтө кычкылы болгондо. Натрий 2, O2 болгондо, бул -2, бул +2 болуп калат. Андан кийин кайсыл элемент S түрдүү электрондорду гана камтыйт дейт. S. S'тен P'га өтпөйт экен, D'га өтпөйт экен да, S'ти гана камтыйт деп жатат. Натрий. Натрий өтөт го дейт. Натрийдики 11 Берилийби? Берилий. Берилий, ооба, туура, берилий. Канча 4пү? 4 болсо, 1 эсеге 2 эсеге болуп калат да, S'тен ашпайт да эмесичи. Башка электрондорго кетпей калат. Туура жооп берилий. 10-чусу. Бул эми мындай да. Мен кош окуйм, себеби күкүрттө берилип калган. Күкүрттүү кислотасы болот. Күкүрттүү кислотасы кошулмасындагы күкүрттүн кычкылдануу даражасын эсептеп чыгыңыз дейт. Күкүрт эмес, күкүрттүү. Эгерде күкүрт болсо, анда ал +6 болуп калмак да. Күкүрттүү кислота. 4пү? 4. H2SO3 болгондо. H2SO3 болот дагы. -2 болгондо алтынан 2-ни кемитсек 4 болуп калат. Туура. +4 болот. +4. Бул +4,
Эми кийинкиси X2O7 оксидинин курамындагы элемент төмөнкү атомдун электрондук конфигурациясына ээ дейт. Кайсы конфигурацияга ээ X'ти табат экенбиз? Эми карагылай. X'ти табардан мурда X'тын валенттүүлүгү канча болуп турат? 7. 7. Bu Значит, variantıga xlor, Бысыбы 5-7 Değil. болот экен. Ооба. Туура, хлор. Он Себеби мына жерде бир валенттүү, ооба 7 болот. Мына жакта уже бир валенттүү, бул жакта да ошондой болуп калат экен да. Туура жообу, туура таптыңар, бысы. Тыш абалында тышкы электрондук катмарында эки эле электронду камтыган элемент litiyi бирдики 3 номер 3пү? ооба Жана 1 болуп калат экен, а? Эки эле электронду камтыйт литий. Бул Магний калганда болобу? магнитики кандай болуп калат? Магний 12 болот, 12. ал 2 болот да. X2 болот да. Ал жерде карагай. Тынч абалында тышкы litiga электрондук birisi катмар iki десе, ekesi акыркы энергетикалык деңгээлчесине элестетесиңер да, тышкы деп айтылса. Ошондо тышкы энергетикалык деңгээлчесинде магнийде экөө болот да. Ооба. Эки электронду камтыган элемент бул магний. Литийдин акыркысында 1 болот да. Азоттукуна болсо 5 болот. Күкүрттүкүнө болсо 4 болот. Акыркыларына. Туура. Андан кийинкиси ekö koşulganda o. мына мисалы үчүн магнийдики катар номери канча экенин айтып турууга мен жазайын магнийдин. Катар номери 12. 12. Значит, деңгээлчеси сизге 3 экен, а? 2, 8, 2 болот да. Тышкы деп оны айтат да. Себеби мына 1, 2, 3 сырткысы мына. Мынада 2 да. Биринчисинде 2 да, андан 8 да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ушундай. Тышкы дегенде ошону акыркысын айтат. Эми мынау хлор минус ионунун тынч абалында канча P электронун алат? Канча P электрон бар хлордо? Хлордо канча P'сы бар? P электрондору. Эктасы эске кетсе, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 те экен. 8 те андай. 12. 4, 5. 12 болот. 6, биринчисинде 6 болсо, экинчисинде 5 болот экен, а? Ооба. 6га 5ти кошсом, 11. 11. 11 да. 11. Мисалы үчүн мынакей экинчи деңгээлчесинде 8 та болсо, 8 танын экөөсү эске кетет. П'га 6 тасы калат, 6 деп турат. П'ларды гана санап атабыз да. Анан акыркы энергетикалык деңгээлчеси 7 болсо, 7нин экөөсү эске кетсе, 5 болуп калабы? Ошондо 6-ны 5ке кошконубузда 11 болот. P электронун бул 11 жалпысына. Түшүнүктүү болду, Ооба. 14.
Кайсыл ирет номеринде болгон элемент тышкы электрондук катмарында 6 электронго ээ болот? Гысы болот. Неон. Тышкы электрондук катмары деген акыркысына да. Ооба. Неон ал 2P6 болот да. Экинчи катмардын Неондун катар номери канча? 10. Неондун катар номери 10. Анан ал акыркы катмары 6 болот да. 2P6. 10 болсо P6 болуп калабы? Ооба. Тышкы электрондук катмарында 6 электронго ээ дейт. Мезгили канча экен? Кана көрөлүчү. Мезгили 2. 2. Мен каттыган бойдо турмун го. Неон дедимби? Неон 10 экен. Экинчи мезгил болсо 2 жана бул жерде 2 жана 8. Акыркысы да 6. Кайсыл ирет номерине ээ болгон элемент тышкы электрондук катмарында 6 электронго ээ болот дейт. Мисалы 6 дегенде бул мынандай болуш керек экен да, кара. Мунода 6 болуш керек экен да. Көрдүңбү? Мындан алдың бизге эмне бар ошондо? 2 барбы? 2. Ооба, 2. Экөөнү кошкондо канча болот бизге? 8 электрон болобу? 8-ci номерде кайсы көргүлөчү? Кычкылтек. Кычкылтек болот экен да. Бирок бизге 8, 6-чы тышкысында 6 турган 8 электрон болот. Тура жолу 8 болот экен. Кийинкиси. Эми муну дагы мен жазгандай кылып ойлоносуңар. Мындан алдын болгон дагы электрондор болот. 3D7ге чейин да. Кыска электрондук конфигурацияга ээ болгон элементтин атомундагы протондордун саны дейт. Эми бул кайсы элемент экен? Айтам го, муну D7нен мурда дагы электрондор бар. 3P бар, 3S бар, ошолорду санасыңар. Кайсы элемент болот экен? Варианттары мынакей. Так. Ушул варианттары бар. 25, 26, 27, 28 экен. 25тен башталат экен. 27 болот. 27 болот, Кобальт. Дагы ким? Санадыңарбы, көргүлөчү. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн санайбыз мынакей. 4S2, 4D7. Так, 2 бар экен, бизге 7 бар экен. Дынан кийин бизге P'да 6 бар, плюс 6-ны кошобуз. Ой, кечиресиңер. Плюс 6-ны кошобуз. Андан кийин 3S2 бар, 2-ни кошобуз. Андан кийин кошобуз 2P6 бар. Андан кийин 2 бар, 3S2. Андан кийин 1S2 бар. 27. Сеники да ошондой чыкты эле? Ооба. Кобальт. Туура болот экен, значит. Көрүңөр, алдыдагыны кантип кошобуз. Жакшы. Ой, мен эмеге өтүп кеттим. Гала кийинкиси 16-чысы. Төмөндө берилген элементтердин канчасы 4 энергетикалык деңгээлге ээ дейт. 4-чү энергетикалык деңгээлчеге канчасы ээ экен? Канчасы ээ?
4 энергетикалык деңгээлге ээ. Төрттү көргүлөчү, кайсылар жагат? Төрттү көрөбүз. Кана мезгил таблицаны ачабыз, дагы көрөбүз. Көрүп атасыңарбы же? Көрүп жатабыз. Ушул элементтерди карап чыккыла. Мезгилдик таблицаны колдоно алышат ар бир тесттерде. Кайсы чыкты? Натрий, калий, цинк, фосфор, күкүрт, азот, ванадий, алюминий, хлор, жез экен. Канчасы деп жатат? Үчөөсү. Үчөөсү болуп чыктыбы? Кайсы айтчы? Синк, Төртөө Калий. болот. Калий бар. Анан ванадий, купрум, цинк. Цинк, туура. Төртөө болот. Төрт экен, анда. Андан кийинкиси, бул дагы мисалдай теңдеме. 3D10 4S ага чейин бар. Кыскартылган электрондук конфигурацияга ээ болгон элемент. Табасыңар, Дальше өзүңөр санап аласыңар. Жыйырма беш болот. Марганец. Марганец, туура. 18. D тип элементтерге кайсыл кирет дейт? D типтүү. Эспи. Жез, туура. Дегендердин кайсысы S элемент? S элемент дегенде, значит, кызыл болуш керек экен, Таблицаны көрөбүз. Рубидий. Рубидий биринчи болот. Туура. F элементке кайсыл кирет? Уран. Уран. Азаматсыңар. Туура. Теманы абдан жакшы түшүнүптүрсүңөр, Көрдүңөрбү? Баардык теманы сонун билсеңер, тесттерди жакшы талдайсыңар.